Эме, кыздар, келем телефон коюп кой. Я, не oldu? Не улутасың кеде. Ладно. Салам. Сіздерге сұрау бергенім барам. Үшінді баштайым бека. Давай мындай қыласыз. Мага гангстерский шляпа кигізесің монтажданчы. Очки тағып қоясың. Кейін сіздер менен Алипе Долбоору. Үшінді баштайлы. Давай мындай қыласыз. Патриотический. Қырғызымның ең ақылды жігіттері жана қыздары. Біз сіздерге сұрау бергені бар атабыз. Артымызда алатау болады. Аны шарқыратма. Анан кейін бүркіттер ұшып жүреді мында. Басыңыз ертерек баштайлычы, басыңыз. Достар, Алипе Долбоору жаңы шығарылыш баштадық. 200-ден 20% қаншаға барабар? 200-ден 20% 2-ге барабар. 2'ye beraber. 2-ге? 3-ге барабар. 180. 200'ün 20% jarımına varabır. Bilbeyken 20 varabır. 70-ге. 70'e. 40. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big paper hoe. Ең алғаш интернет қаяқта жана қашан пайда болгон? Эми ал интернет Америкада болса керек. Ошо Америкадан пайда болса керек. Кайсы жылдары? Аны точно тактап белгилеп айта албайм. Думаю, в Америке. Какие годы? 90-е. Америкада пайда болгон, анан качан экенин билбейм точно. Америкада. Кайсы жылдары? 95-жылдарда деп. Men de oyunmusunda koşulan 95 yılları soğuşuanda Amerika'da Kayсы жылдары? öyleyken bilmiyorum 1800 1847 жыл. Sonda olsa gerek. SШда? AQSh'da kayсы жылдары? 67 mi işte? Pazarda. Oş pazarda ya. Қытайда болушу мүмкүн. Қытайда, кайсы жылдары? 90-жылдары. 90-жылдары союз тарап атканда Кытайлар интернет ойлоп тапкан. Далее. Шерлок Холмс кайсы китепти жазган? Шерлок Холмс деген өзү актер го дейм. Киного тартылган. Кайсы киного тартылган? Жок, Шерлок Холмс деген кинонун аты да, кинонун аты. Ошо кайсы кино? Шерлок Холмс кинонун аты кайсы актер тартылган ага? Актерду деле билбейт экен, бирок Шерлок Холмс деген кино бар да. Жанр кандай деп ойлойсуз? Боевикпи, ужаспы же, сүйүү жөнүндө, мелодрама? Детектив. Сүйүү мелодрама эмес, сүйүү жөнүндө ошо бир иштерди иликтеп ачыкка чыгарып ушундай кино болуш керек. Эсимде деле жок. Танойм билем. Тоха десең, любой таныйт го дейм. Салам айтып койчу. Билбейт экен. Шерлок Холмс — это есть произведение. Точно билбейм. Ал ким экенин ал тааныбайм деле мен. Тааныбайм эмне? Билбейт экен. detektif boyunca жазган болуш керек. Шун биз деле ошентип божомолдойбуз. Билбейм, китеп окуган. Мектепте да окуган эмес.
Окуйм. Билбейт экен байке андайлардыкын коебуз. Кыргыздардыкын. Кайсы жануар көзүн ачып уктайт? Жылкы. Кулундарын карап, бирөө каршыр-паршыр жеп кетпесин деп. Ошо жылкы туруп алып көзүн жумбай эле уктарын билем да. Үкү. Возможно. Рыба. Алдың го деп. Коала алса керек. Коала, сиздин оюңузча? Коала, интернеттен окуган факты. Жылкы. Үкү. Каргана. Атпы? Эмне себептен? Чыйрак жануар мындай, уйкусу да келбейт. Ошон үчүн көзүн ачып уктайт. Картошка эң биринчи кайсы жерде пайда болгон? Германияда го. Немистер картошканы биринчи таап, жеп күчтөнүп, анан СССРге согуш жарыялаган. Ошондой деп койсок болобу? Таласта. Таласта картошка көп айдайбы? Ооба да мен таластыкмын да. Ойча. Красавчик. Өзүн Таластан. Ооба да мен таластыкмын да. В Европе. Точнее в Италии, да? В Италии. Египетте болуш керек. Оюмча. Фараондор отургузган. Somos faraós. Таласта. Таластар картошканы отургузган, да? Орустар да өсүп чыккан болуш керек. Орустар картошканы жакшы өстүрөт. Новосибирскте. Билбейм ошто каякта. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Франция. Францияда? Ага, сиздин оюңузча? Германияда ойлойм. Францияда Жак Ширак өстүргөн. Ооба. Индияда. Кетти. Үчүнчүсүндө тоолор дегенде, бүркүттөр дегенде келесиң, каршы? Мен силерде сулууңуздарды көп тандырап болдум. Бутул сатып жок.
Мына достор, өзіңіздер көргендей бүгүнкү берүүнүн суроолору ушулар болду. Аягында барыңыздарга суроо 200 сом жөнүндө суроо Алипенин кайсы чыгарылышында берилген. Эң туура тапкан көрүүчүлөргө 2 кишилик киного чакыруу. Андыктан чамдаңыздар. Урматтуу достор, биздин видеолорго лайк басыңыздар, ой пикир жазыңыздар, Channel 7 каналына катталыңыздар. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Көбүрөөк китеп окуңуздар.